болгону өзүңөргө эмне жагат, өзүңөргө жаккан ишти кыла берсеңер, сөзсүз түрдө өзүңөрдү да табасыңар, өзүңөрдүн ишиңерди да табасыңар. Күбөлүү сен жакшы тартасың го, балким кылып көрбөйсүң, балким болуп кетет деп анан баарыбыз эле акча тапкыбыз келет да. Баарыбыз эле байыбыз келет, баарыбыз эле. Всем здравствуйте! Спустя полгода решила снова возобновить свой подкаст «Моя маленькая галактика». Но теперь уже не в Бишкеке, а в Караколе. Сегодня 5-й выпуск, и он будет с моим гостем, основателем Create Studio, эко-проекта Тазамен, медиа-менеджер Dembox Каракол Бекжан. Саламатсыздар, кандайсыздар? Саламатчылык. Мен биринчи коногум Караколдо мен биринчи коногум болгонуңар үчүн абдан кубанычтамын. Келгениңер үчүн рахмат. Биринчиден Бекжан өзүңөр жөнүндө кыскача айта кетсеңер, силерди менин аудиториям балким билбейт, өзүңөр жөнүндө кыскача маалымат бере кетсеңер. Ошол атым Бекжан болот, Каракол шаарынын тургунумун. Ушул жерде өсүп, ушул жерде төрөлгөм. Ушул жерден окууну бүткөм. Токтогул Сатылганов мектеп, лицей, интернатын бүткөм. Областной мектеп. Бүткөндөн кийин Улуттук гвардияга кызмат өтөгөн жөнөгөм. Ал жерде 4 жыл жүрүп келгем. 4 жыл жүргөндөн кийин 2021 жылдан баштап 23 жылга чейин Россия өлкөсүндө, тагыраак айтканда Якутск шаарында 2,5 жыл иштеп келгем. 2,5 жыл иштеп келип, анан ушул Караколго кайра келгем. Өзүмдүн өсүп туулган жериме. Негизи түбүм Ак Суу району Бозу Чук айылы. Ошол жерде дагы жаштык эмес, кичинекей бала чагым өткөм десем болот. Анан ошол 2023 жылы май айында келип, башында бир аз ишмердүүлүк кылгам. Бул IT тармагында. IT тармагында бирок кичине бир аз даяр эмес окшойбуз. Мен жактан да даярсыздык болгон, келген окуучулар тараптан да даярсыздык болуп, анан ошол биринчи кадам Create Studio'ну ачканга ошол маалда башталган. Create Studio'ну ачканга өзүңөр ошондой идея келдиби же досторуңар ошондой идея берди? Жалпысынан алып келгенде неме болчу. Мен кичинекей чагымдан бери видео тарткан жакшы көрөм. Баягы колума телефон тийгенден баштап, ошол маалдан баштап видео тартып, убактым болгондо ушундай кылчумун, бирок ал маалда эмнегедир мындай ой келчү эмес. Ушул тарапта иштеп кетем деген оюм такыр эле жок болчу. Анан ошол IT тармагы бир аз окшошпой калгандыктан, анан Эржан деген бир досубуз бар, Караколдо иштейт. Анан ошол айтып калды, бир ушул тармакта иштеп көрүп, балким кылып көрбөйсүң, балким болуп кетет деп. Анан мен ойлонуп жүрдүм. Анан биринчи тааныштардан мындай буйрутма түшкөн, ушул тамак жасап атканыбызды тартып бербейсиңби депчи. Анан барып ошону тартып бергенден кийин, мындай айтканда, акчасын алган эмесмин. Бекер эле тартып. Эң биринчи тарткан видеомдун акчасын алган эмесмин, тамак жегем. Тамак менен алып бартер болгон турбайбы? Бартер болгон, мындай айтканда. Эми ал убакта эч нерсени билбейсиң, баардыгын чын жүрөктөн кылгансың. Азыр деле чын жүрөктөн кылабыз, бирок уже коммерческий организацияга баягы айлангандыктан көптөгөн балдар иштейт. Анан ошолордун баягы эмгек акысын бергенге аракет кылабыз да. Ошол маалда анан ошо биринчи проектибиз алганбыз. Биринчи проект алганда үйдөн эле иштечүбүз, мындай айтканда. Анда официалдуу бир кеңсебиз жок болчу Каракол шаарында. Анан дос балам экөөбүз ошол дагы бир иним үчөөбүз биригип 3000 сомубуз бар болчу ошол маалда. Менде ошол ишти анан ошо башка капиталыңыз? Башка капиталыбыз, анан калгандарын карызга сурадык. Анан Борсоктун маңдайында азыр туристтик багытта бир иш алып барып калыптыр, ал кеңсебиз. Ошол жерде биринчи кеңсебиз болчу. Ал жер башында нан саткан жер болчу. Ичи аябай мындайча айтканда өкүнүчтүү акыбалга келип калган жер экен. Бирок ошол жерди бир аз үйгө окшоштуруп жасадык. Негизи максатыбыз кеңсе кылыш керек болчу, бирок баягы эмнегедир жыйынтыкта үйгө окшошпалды. Мындай аябай уютный десем болот. Анан домашний офис. Домашний, мындай өзүнүн бир жагымдуу атмосферасы бар жер болуп калды. Анан ошол жерде ишмердүүлүгү баштадык. Анан проекттерибиз көбөйдү. Биринчи проект алдык, экинчи проект алдык, үчүнчү проект алдык. Ошентип көбөйгөндө жетишпей баратканда команда алууну чечтик. Командабыз көбөйө берди. Анан акырындык менен бул ошол статус бизнес борборуна келдик. Чолпон эжеге да чоң рахмат. Ошол маалда
аябай тааныш эмес болчубуз, бирок ошол маалда тааныш эмес болгон учурда дагы биз офис бошоду, келип ушул жерден албайсыңбы деп калды да. Анан ошол азыркы турган ушул тартылып аткан кеңсебиздин жаныбызда дагы бир бош кеңсе бар болчу, ошол жерден баштаганбыз экинчи мындайча айтканда кадамыбызды. Анан бул жерде иштеп жүрүп бул жерден да батпай калдык. Анан үстүн ачтык. Ага чейин Create Studio деген бул официалдуу эмес, мындайча айтканда бир компания болчу. Азыркы учурда бул официалдуу жоопкерчилиги чектелген коом. Гособъекттерден баштап частный, мындайча айтканда жеке ишкерлер менен дагы иштешебиз толук түрдө. Андан тышкары багыттарыбыз көп азыр. Ал боюнча менин оюмча айтып кетсек көпкө чейин созулуп калышы мүмкүн. Эчтеке болбойт. Күндөн күнгө өсүп аткан турасыңар. Айтып кеткенге ошо аракет кылдым. Анан ошол маалда баягы эми айылда жашачубуз да, кичинекей жакташ. Анан айыл өзү кичинекей болот го негизи. Бирок ошол бир случай болуп, бир үйүбүздөн ажырап калганбыз да. Анан үйүбүз ажырап калган учурда айылдан квартирага көчүп жашачубуз. Айылдан айылга да. Эми айылда бир нече эле көчө бар, бирок ошол бир жылда бир үйгө көчүбүз да, мындай айткандачы. Ошол себептерден эмнегедир мен ойлончу эмес экенмин. Чоңойгондо ким болом депчи. Болгон эле жүрө беришим керек, калган нерсенин баары болот деп бир азыр эстесем андай деле оюм жок болчу экен. Бирок бул нерсе бир 7-8 класс окуп жүргөндө ойлондура баштады. Ойлондура баштаганда кандай болду? Менин папамдын агасы военный, папам өзү дагы военный. Анан ошол маалда баягы 9-ду бүткөндө бир айтып калган, военный болот, мен военный болосуңбу деп. Анан 11ге чейин окудум. 11ди бүтүп атканда профориентация жок болгондуктан мен кайсыл жерге барарымды билчү эмесмин. Анан тең туштар келет үйгө, тааныш туугандар келет. Анан ой сенин балаң ким болот деген эле суроого менин ата энем бул балам военный болот деп мага ошол нерсени сиңирип салыптыр да. Алар чечип коюшту. Анан аябай мажбурлаган эмес. Болгон ошол нерсе баягы айтылып атып, мен өзүмө дагы сиңип калыптыр. Анан мен өзүм байкабай калыптым да ал нерсеничи. Анан 11ди бүтүп атканда военный институтка тапшырганга аракет кылдым. Военный институтка тапшырганда ошо эми военный болом деп эле чечкем да. Тапшырганда бирок тилекке каршы өтпөй калдым. Башыман ошо мындайча айтканда жаракат болуп, сотрясение. Ошол себептерден өтө албай калдым. Армияга кетип калгам. Армиядан 6 айдан кийин без ОРТ ташта мындайча айтканда тапшырып кетсе болот экен деп сөз уккандан кийин кеткем. Бирок армияга баргандан кийин бир аз эмнегедир армиянын жашоосуна көп мындай андан ары улантып кеткенди каалаган жокмун да. Бирок бир жыл өттү. Бир жыл өткөндөн кийин ал нерсе такыр өзгөрдү. Бул дагы менин оюмча ошол маалдагы мен эмне кыларымды билбегендиктен, алдымда максат жок болгондуктан ошол нерсе болуп келген да. Анткени менин дос балдардын баардыгы Бишкекте, жок дегенде бир жылдан бери уже Бишкекти билишет. Кайсыл маршрутка, кайсыл жака барарын баарын билишет, а мен эч нерсени билбейм. Болгон бир 4 бурчтук жерде гана жашайсың, и шаарды билбейсиң. Анан ал жерден да мындайча айтканда дезориентация болуп 3 жылга контракт түзүп салгам. Ошону менен дагы 3 жыл аскер кызматкери болуп иштеп жүрдүм да. Азыр болсо айта алам, коомчулукка пайдам тийген инсан катары эле көрөм. Кандай болбосун, ким болбоюн, эң башкысы кылып аткан нерселерим башкаларга дагы жардам тийсе, мага ошол нерсе жетиштүү. Ата энем ыраазы болсо, тааныш тууган, ошол тегерегимди курчаган адамдардын баардыгы ыраазы болуп, мага ошол эле жетиштүү. Ким болбоюн. Жөнөкөй адам боломбу, башкача адам боломбу, чоң кызматта отурамбы, кичинекей кызматта отурамбы, пайдам тийсе эле деген максат болду. Жакшы. Андан кийинки суроого өтөйүн. Сизге азыр дем бере турчу нерсе эмне же ким? Эмнеден мотивация аласыңар? Ошону аябай өзүм да билгим келип атат. Күн сайын турганда эмнени ойлоп анан мындай туруп кетесиңер да? Жакшы бир нерсе бар. Ушул жакшы нерсени буюрсаңыз баштап жатабыз. Ал өз ара ич-чарабызда. Менин оюмча мотивация бар. Мотивация эми баарыбыз эле акча тапкыбыз келет да. Баарыбыз эле байыгыбыз келет. Баарыбыз эле жакшы машиналарды айдап, жакшы жерлерге барып, жакшы жерлерди көргүбүз келет. Бирок анын баардыгы биз ойлогондой боло бербейт да. Анан
мотивация көп учурда ал нерсеге жардам бербейт. Мотивация бир күнү бар, экинчи күнү жок, үчүнчү күнү кайра пайда болуп калышы мүмкүн. Мотивациянын ордуна менде болгону ошол аскер, кызматкер болуп иштеп жүргөндө бир аз жанагы кандай деп, бир аз тартип ошол нерсе эме болгон, түрткү болгон. Ал ошол тартиптин аркасынан эле мен күнүмдүк нерсемди кылып жүргөндү жок дегенде бир аз дагы бүгүн жакшыраак кылсам деген максат менен эле жүрөм да. Аягы кайсыл жерге апарарын деле толук кандуу билбейм. Болгону ошол жакшы нерселерди кыла берейин депчи. Анан албетте мотивация бул менин ата энем, туугандарым, жанымда курчаган адамдар, ошол эле азыркы иштеп жаткан жалпы командабыз. Себеби командабыз баардыгы сонун ийгиликтерге жетип атса, бул карап жакшы заряд, мотивация аласың да, мындай айткандачы. А бирок ошонун баарына жетиш үчүн бул дисциплина. Постоянно кайталанып турчу, кайталанып атканда экинчи кылып аткан нерсең биринчи нерсеге окшош болуш керек. Болгону жок дегенде 1%ке дагы мындай жакшы боло тургандай болсо, менин оюмча, ошо көздөгөн максатка жетсе болот, аракет кыла берсе. Ошол мотивация бергендерден ошол прям постоянно мотивация берип турчу нерсе жок. Болгону дисциплина. Ошол. Жок, жакшы. Ийгилик деген нерсе ар бир кишинин өзүнүн түшүнүгү бар го, жооптору да ар түрдүү болот. Сиз үчүн ийгилик деген эмне? Мен үчүн ийгилик бир нече сөз менен түшүндүрүп бере алам. Кечинде үйгө барганда ата энеңдин бетинде жылмаюу, жадырап жайнап, ошол үйдү тегеренип эле жүрсө, ошол жакта, ошол мен үчүн ийгилик. Үйдө капачылык жок болсо, ошол мен үчүн ийгилик. Ошол эле нерсе. Калган нерсенин баардыгы бул убактылуу нерсе. Убактылуу нерсе. Бир күнү ийгиликтин аягы дагы болот. Ата энеңдин күлүп, жайнап жүргөнү ал да убактылуу нерсе. Бирок ал нерсе төрүк жүрөктө калчу нерсе, ошон үчүн мен ошону ийгилик катары көрөм да. Жакшы экен. Мен силерге ушул суроону бергим келди да. Кандай учурларда өзүңөрдү чыныгы өзүңөрдөй сезесиңер? Болот го кээ бирде айтпай эле эмеслер жасалмалуусуңар депчи, бирок кээ бирде прям бывает моменты да, ошондо прям чыныгы өзүңдөй болосуң, өзүңдү мындай свободно сезесиң, ошондой моменттер же ошондой кишилер барбы, же какой-то место барбы, силер барып ошол жакта өзүңөрдү жакшы сезесиңер да? Өзүмдү жакшы сезген жер бул албетте өзүмдүн үйүм. Ошону менен эле тең тайлаш кеткен бул биздин ошо кеңсебиз. Анткени кеңсебизде ар бир адам өзгөчө. Алардын баардыгы уже канчадан бери иштешип атабыз. Алардын жанында мен өзүммүн да. Балдар ошо билет болуш керек. Как она есть, да. Көбү ойлошот. Бекжан аябай мындай серьезный окшойт депчи, бирок Да, мага да аябай серьезный көрүнөсүздөр. Бул ошондой болчу жерден гана да. Так анчалык деле эме эмесмин. Офистен баардыгы билишет кандай жөнөкөй. Мен өзүм жөнөкөй эле адам катары сезем, балким башкача сезиши мүмкүн. Бирок мен ошондой эле өзүмдү көргөзгөнгө да аракет кылам, эч нерсени жасабайм. Бирок өзүмдөй сезгем бул ошол жанымдагы адамдар и өзүбүздүн кеңсебиз. Анткени ошол жер мен үчүн азыркы учурда мындай кичинекей эле көз караш менен карай кетсек, караколдогу ишкерлерге, коомчулукка, айлана ошол чөйрөгө караколдун бир аз болсо да пайдасы тийсин деген максат менен медиа тарап аркылуу кандайдыр бир акча менен же материалдык жагынан азыр жардам бергенге же бир нерсени өзгөрткөнгө жете элекпиз, бирок ошол медиа тарап аркылуу. Жакшы, жакты жообуңар. Кайсы 3 сөз менен өзүңөрдү сүрөттөй аласыңар? Кайсы 3 сөз менен, ал сөз кандай сөздөр болуш керек? Мисалы. Можно какие-то, не знаю, характер немелерин айтса болот, же болбосо, не знаю, өзүңөр любой каалагандай айта бергиле. 3 сөз менен айтып кеткенде, мен үчүн биринчи бул китеп. Китеп көп окуйсуз, жакшы көрөсүз? Китеп көп окуйм. Аябай көп окубайм, албетте убактым анчалык эмес. Күн сайын окуйсуңарбы? Күн сайын окуганга аракет кылам, бирок кээде учурлар болот, бир күн окубай калышым мүмкүн, жумушка байланыштуу. Күнүнө жок дегенде 5 бет окуганга аракет кылам. Жакшы. Биринчиси китеп.
Дагы? Экинчиси жаратылыш. Үчүнчүсү жөнөкөйлүк. Жакшы. Жаратылыш эмне үчүн жаратылышты айттыңар? Жаратылыш азыр биз ошо бирден бир багытыбыз ошо жаратылыш менен кандай десем, жаратылышка болгон адамдардын көз карашын медиа аркылуу, долбоорлор аркылуу бир аз аң сезим өзгөртөлү деген жакшы бир ниеттерибиз бар. Бир канча проект баштадык. Бир канча проекттин ичинен бир чоң проектибиз бар. Бул чоң проектибиз азыркы учурда белгилүү бир шарттарга байланыштуу толук кандуу иштей элек, бирок жакшы аракет кылып атабыз. Жакын арада ушул жылы иштеп, элдердин баягы баардык эле интернет булакчасында отурат да. Ошол интернет булакчасы аркылуу эле кандайдыр бир деңгээлде аң сезими өзгөрүп, көз карашы өзгөрсө деген максат менен. Билим, жөнөкөйлүк бул канчалык ийгиликке жетпегин, канчалык Бай жакшы болуп кетпегин. иштерди, канчалык коомчулукка пайдаң тийип, ошол нерсени сезип, канчалык бай болуп кетпегин жөнөкөйлүк менин оюмча. Бул ошол. Сонун. Эми акыркы суроом. Менин угармандарыма кандай бир кеңеш бересиңер же может жакшы көргөн бир фразаңар бар, ошону айта кетсеңер. Анан өзүңөр каалаган эмне бар болсо ошону айта бергиле. Силердин көрөрмандарыңыздарга жалпы эле айтып кетсем болот. Ооба. Азыр жакшы бир интернет булакчасында мындайча айтканда бир тенденция болуп атат. Отуруп эле болуп кетиш керек болуп атат окшойт баардыгыначы. Бир жерде отуруп эле. Ооба, отуруп эле байып кетсем, кантип кылып кетсем, канткенде байыйм деген. Менде деле ошондой учур болгон. Башка балким менден кичүү, менден улуу баягы тегерегинде жүргөн адамдар алыста жүрөбү? Эми баягы адамдын көзү баардык нерсени көрөт эмеспи? Ошол эле учурда көргөн учурда баягы чувство зависти болот да, мындайча. Көрө албастык да болот, суктануу болот. Эми бул адамдардын өзүнө жараша да. Ошондой учурлар менде да болгон. Башкалардын иш кылып атканын көрүп, башкалар жерде жүргөнүн көрүп, баягы Неге меники мындай эмес, неге меники мындай эмес деген учурлар болгон. Кээ бир учурда баягы ата энемдин ошол өзүнүн убагында жакшы аракет кылбай койгонбу деген ойлор дагы келген да. Анан көрсө булардын баардыгы береке экен. Адамга өзүнүн бир жакшы, өзүнө ылайыктуу бир тагдыры да жазылган экен. Анан ошол тагдырда болгону эки тандоо болот окшойт. Оңго кетесиң же солго кетесиң дегенче. Оңго кеткенде кандай болот, солго кеткенде да кандай болот, аны эч ким билбейт. Бирок аракет кыла бериш керек экен. Кандай нерсе болбосун аракет кылыш керек экен. Мен өзү мектепте окуп жүргөндө 4-класста Ак Тилек базарында тачка түрчүмүн. Бул үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу. Ошол маалда биз азыркы Кольцевой жактагы үйдө, этажкада жашачубуз. Ошол маалда бир учур болгон. Тамак жегенде баягы пиязга дагы эми туугандарыбыз бар, бардыгы бар, бирок эми менин ата энемдин дагы өзүнүн намысы болгон да. Баягы жардам сурагысы келбесе керек да. Эми ал маалда мен балким түшүнбөчүмүн, бирок ушу Китлап бар эле го. Китлапта сууга бышып жеген күндөр болгон да. Анан ал маалда мамам ушул стадиондун жанында Кымыз деген магазин бар болчу. Магазин эмес, фастфудный десем болот да дейм. Ошол жерде 150 сомбу, 200 сомбу идиш жууп иштечү да. Анан бир түнү ошо келатып, азыркы Глобустун көчөсүндө, анда кыш болчу, чанаага сүйрөп келаткан ата энем. Анан ошондо бир айттым эле. Көрөсүздөр буюрса чоңойгондо ушул үйгө машинага отургузуп алып, анан үйгө жеткизип жумуштан алып кетип турам депчи. Ошол нерсе ушул жылы болду. Өзүм байкабай калыптырмын кандай нерсе, кандай жетип калганынчы. Бирок кээде биз ушундай болот экен, биз кичинекей чакта эңсеп же болбосо кандайдыр бир кыялданып жүргөн нерсе чак эле келген, бирок ал нерсени баркын билбей, сезбей калат экенбиз да. Ошондуктан кайрылмакмын. Кандай шарт болбосун, кандай жагдай болбосун, болгону сиздер тараптан аракет токтобосун. Көздөгөн максаттарыңарга
жок дегенде күнүнө бир кадам таштасаңар дагы таштап кете бериңиздер, акыры аягы жетесиздер. Бирок жеткен учурда өзүңөр байкабай калышы мүмкүнсүңөр, бирок байкаган учурда шүгүр кылып койгула. Демек ушул нерсе ушундай болуш керек болчу экен. Демек мен мындан да жакшы нерселерди кыла алат экенмин. Эң башкысы ниет жакшы болуш керек. Коомчулукка пайда тийгизе алам деген иштер болсо, жакшы башында ушундай ниеттериңер болсо, бул сөзсүз түрдө болот. Төшөктө жатып алып же отуруп алып мен тигиндей кылсам, мындай болгону өзүңөргө эмне жагат, өзүңөргө жаккан ишти кыла берсеңер, сөзсүз түрдө өзүңөрдү да табасыңар, өзүңөрдүн ишиңерди да табасыңар да. Ийгиликке да жетесиздер. Ийгиликке да жетесиңер, ата энеңерди да убандырасыңар, тууган тушканыңарды да убандырасыңар. Жалпысынан ошондой. Рахмат, чоң рахмат Бекжан, маегиңер үчүн. Мен да өзүм силер жөнүндөрдү жакшы билип алдым. Ошончо эле чакыргамдыр. Ошо бул студияны дагы ушакта тартканыңыз үчүн да чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Бул жерде буюрса 1-майдан баштап толук кандуу иштей баштайбыз. Анан бул жерге баардыгын чакырганга тилекке каршы физически батпай калат, бирок ачылышка баягы определенный адамдарды чакырып, чакан бир ачылышын жасайбыз. Анан толук кандуу иштей баштайбыз буюрса. Көп дагы бул жерден ушундай подкасттарды тартабыз, башкалар да келип тартышат, өзүбүздүн проектилерибизди, долбоорлорубузду алдыга жылдыртканга аракет кылабыз. Анын аркасынан бизде иштеген балдар дагы өсүп өнүгүп, анын аркасынан Караколубуз дагы жакшы, мындан дагы жакшы өнүгө тургандай кылып бир тарабынан салым кошконго аракет кылабыз. Жалпысынан. Сонун. Всё тогда. Всё.